Ассаламу алейкум, достор. Кандайсыздар? Менде бир эле кадр болот азыр. Себеби бир жолу гана ачканга мүмкүнчүлүгүм бар. Бүгүн туугандар, Мета компаниясы менен Ray-Ban компаниясы коллаборация кылып чыгарган ушундай бир камерасы бар очки сатып алдым. Азыр сиздер менен буну распаковка кылабыз эми буюрса. Мына жерден мындай кылып ачылат экен. Бисмилла. Айфондукундай эле экен, ачканыбызда эле коробкасы. Машалла. Көрүнүп атабы? Ушундай коробкасын отдельно алып коебуз. Буну бир жылдык гарантиясы менен алдык. Бул коробкасында мындай эмеси дагы бар экен, ушуну дагы көрсөтүп коеюн. Ичинде өзүнүн бир тарабында арчыганга, бир тарабында болсо инструкциясы бар экен. Кандай колдонуш керек, эмне кылыш керек, өзүнүн китепчеси. Дагы бул жерде сыйылы китеп бар турбайбы? Зарядник салынбайт экен, значит. Бул болсо мына чехолу. Ушул кайра эле өзү эле кейс болуп калат экен. Ушул жерден заряд алат дагы. Очки болсо ушунун ичинде заряд ала берет. Мына бисмилла. Силер менен чогуу биринчи ачайлы. Машалла. Таш деп жүрүп алгасың деп кой. Мына жерге установка болот экен да, ушул жерден автоматически заряд ала берет экен да. Мына жеринде мына разъем бар экен атайын. Бул жерге кадала турган. Жекелерине назашта кылып коюп турук. Өзүнүн очкини чечебиз дагы. Бул урбан очкиси. Урбан беле, ушундай хамелеон. Тоже хамелеон бул дагы. Жашыл чорный болот. Караңгы жерге киргенде болсо ак болуп калат. Азыр күндө бир аз тура турган болсо карарат кайра. Бисмилла. Как вам? Жараштыбы? Мага өзүмө жакты. Күндө жүргөнүңдө автоматически карарып калат экен да, бир аз мындай зеленый оттенок берет экен да. Бул жагында бир жагынан сүрөткө тартат булунсу, бул болсо видеого тартат экен. Мынакей туугандар. Мынаны бир жолу бассаң сүрөткө, анан долгое нажатие видеого, ошондой. Билгендер жазып койгула комментарийге кандай кылат. Мен өзүм биринчи жолу колдонушум. Бул жерде болсо Мета компаниясынын өзүнүн логотиби, бул жерде Ray-Ban компаниясынын өзүнүн логотиби. Бул жерден мындай блокировкасы бар экен. Бул жака жылдырсаң, мынакей блокировка болду. Жака кылсаң ачылды. Бирок эмне экенин унутуп калдым. Анан алты жеринде микрофону бар, мынакей 1, 2, 3, 4. Дагы 3 каянда экен. Короче, 3 бар да, 2 бар деген. Общий 6. Эми камера менен контент тартабыз. Анан мен кыргызбаймын да, билбейм, баягындай 2600га бир нерсе деген кадр размерлери тартат экен. Короче, маалыматын жакшы билбейм, бирок очкини алдым. Эми походу үйрөнөбүз тартканча. Жакшы контенттерди буйруса, ушу менен тартканга аракет кылабыз. Баарыңыздарга салам. YouTube каналды жаңы эле баштадым. Катталып кетиңиздер. Буйруса очки менен тартылган жана өзүмдүн Instagram баракчамда где-то 22 миңдей адам болуп калды. Ал жерде жалаң ушул ишкерлер үчүн өзүмүн билген опыттарымды бөлүшкөнмүн. Анан башка ишкерлерди дагы чогултуп, өзүнчө бир ал жерде 800дей адам чогулганбыз. Бири-бирибиз менен опыт алмашып турабыз. Буюрса ошого сиздер да биздин командага кошулуңуздар келсе, YouTube'га подписка болуңуздар, Instagram баракчама кошулуңуздар. Таласбеков _Нур. Описанияга да калтырып коем Instagram'да. Ошол жака катталыңыздар буюрса. Баарыңыздарга салам. Мына уже караңыздар. Бир аз карарып калды. Азыр күн дагы до конца жакшы тиелек да бул жерден. Бизден мен үйдөмүн. Күн тийген сайын уже карарып көзүм көрүнбөй калат экен.
кече ошо ультрафиолет менен сынап көргөнбүз алардан алдын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздарга чоң салам. Үйүңүздөрдө тынчылык болсун.